жетишүүнү жакшыртуу боюнча ар бир бала коргоо укугуна ээ. Адистердин айтымында жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук сырткы жана ички миграциядан башталууда. Эгер жаран 6 айга чейин баласын көзөмөлгө албаса, ишеним кат жазуусу керек. Ал эми 6 айдан ашуун убакыт баласын камкорчуга таштай турган болсо, социалдык коргоо органдарына кайрылып тийиштүү маалыматты берип, документтештирүүсү керек. Бул балдарды коргоо боюнча мыйзамда жазылган. Мунун негизинде каттоого алынган балдар социалдык коргоо органдарынын адистери тарабынан көзөмөлгө алынып турат. Биз эми иш-чара боюнча ушундай түшүнүк болду. 6 айга чейин таштап кете турган болсо, сөзсүз баягы доверенность менен ташташ керек экен да. Эми 6 айдан ашык болсо, райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы аркылуу барып, ошол жерден документтерди тариздеп, анан таштап кетиш керек экен да. Бул боюнча ушул ата-энелер да ушул нерселер чынлыгында эле түшүнбөйт, ушуну биз эл арасында сөзсүз жайылтышыбыз керек экен да. Мигранттар өзүнүн балдарын калтырып кетип атканда деле бир тууганына калтырса дагы сөзсүз документтештирип кетсе, алардын укуктары корголуп, тиешелүү мамлекеттик органдар аларды текшерүүгө деле милдеттүү болуп калат. Соңку учурда балдардын зомбулукка кабылгандыгы көп катталууда. Балдар арасында кылмыштуулукту жана зомбулуктун алдын алууга ар бир жаран активдүү катышуусу зарыл. Мындан улам жыйынга жалпысынан Ноокат районунун Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу айыл башчылары чакырылган. Бүгүнкү айтылган маалыматтарды жыйынга катышкан ар бир айыл башчы өзү башкарган аймактагы жашоочуларга жеткирүүсү зарыл. ата-энеси кетердин алдын сөзсүз түрдө бир камкорчуга өткөрүп, документальный нотариалдык түрдө өткөрүп берүүсү керек экен. Биз ушуну колго алайлы деп атайын биз айыл башчыларды айыл өкмөтү боюнча толук катыштырып отурабыз. Бул иш-чараны биз эртеңден баштап ар бир айылдардын өзүндө мечиттерде өткөрүп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, миграцияга кетердин алдын сөзсүз бир адамга документ кылып өткөрүп берүүсү боюнча иш алып барууну колго алабыз. Иш-чара өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен бирге уюштурулду. Маалыматка караганда өлкө боюнча 2018-жылы мигранттардын балдарына карата 644 кылмыш иши жасалган. Ошондой эле көчө балдардын 80%-ын мигранттардын балдары түзгөн. Балдар үйүндө тарбияланып жаткандардын 40%-га жакынын мигранттардын балдары түзөт. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.